Президент Садыр Жапаров 17-20 ноябрда Японияга расмий сапар менен барат. Бул тууралуу президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев билдирди. Сапардын алкагында улуу даражалуу император Нарухито, Япониянын премьер-министри Фумио Кисида, парламенттин төрагасы Фукусиро Нукага, парламенттин депутаттары, ошондой эле бизнес ассоциациянын жетекчилери менен жолугушуулар жана сүйлөшүүлөр өткөрүлөт. Сапардын алкагында эки тараптуу кызматташтыктар талкууланып, бир катар эки тараптуу документтерге кол коюп пландалууда. Президент Садыр Жапаров жогорку кеңеш калктын түрдүү катмарынын ар кандай көз караштарын билдире турган аянтча экенин билдирди. Бул тууралуу өлкө башчы парламентте жогорку кеңештин 85 жылдыгына байланыштуу кайрылуусунда айтты. Өлкөбүздүн булуң бурчундагы шайлоочуларыбыздын үнүн бийлик бутактарына жеткирип, көпүрө кызматында аткарып келатат. Карапайым элдин көйгөйү парламенттик платформа аркылуу коомчулук алдында чечилет. Парламенттин курамындагы ар кыл кесиптин өкүлдөрү эл алдындагы чоң жоопкерчиликти эске алуу менен өлкөбүздүн эл журттун кызыкчылыгы үчүн үзүрлүү деп келатканын айтып кетсек болот. Кыргызстандын күрдөөлдүү турмушунда мамлекеттик бийликтин бир бутагы катары жогорку кеңештин орду чоң, деди өлкө башчы. Кытайлык инвестор Созакта $100 миллион долбоорду ишке ашырат. Бул тууралуу президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдирди. Маалыматка ылайык, Жалал Абад облусунун башчысы Абсатар Саргабаев кытайлык инвестор Ванг Ченгвен менен жолугушту. Анда облустун Созак районунун аймагында баасы $100 миллион долларын түзгөн инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу камтылган эки тараптуу келишимге кол коюлду. Долбоордун алкагында район аймагына курулуш материалдарын чыгаруучу заводдор, Көк Ар дарыясында дамба салуу, көп кабаттуу үйлөрдү пландалууда. Бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камшыбек Ташиев джиу-джитсу боюнча дүйнө чемпионатында 1-орунду багындырган УКМКнын 9-кызматынын кызматкери Жанаев менен жолугушту. Бул тууралуу атайын кызматтын маалымат кызматынан билдирди. Анда Камшыбек Ташиев Жанаевди жеңиш менен куттуктап, мындай утуштар кыргыз эли үчүн зор мааниге ээ экенин белгиледи. Жолугушуунун жүрүшүндө УКМК төрагасы Жанаевга ведомстволук эрдик сыйлыгын тапшырып, ага ден соолук каалап, келечекте мындан да чоң ийгиликтерди багындырарына ишенимин билдирди. Бишкек мэриясынын тазалык муниципалдык ишканасы 530 жаңы таштанды контейнерин сатып алды. Муниципалитеттен билдиргендей, шаардын 4 районуна 82 контейнерден бөлүштүрүлүп, алардын ар бири өз түсүнө боелот. Жаңы контейнерлер жараксыз болуп калган челектердин ордуна коюлат, ал эми тешилген, сынган же өрттөлгөн контейнерлер оңдолот. Белгилей кетсек, Борбор калаада таштанды үчүн 5000ден ашык контейнер бар, алар акыркы жолу 2015-жылы жаңыртылган. 4 декабрь Манас эпосунун күнүнө карата өлкө аймагында бир катар мамлекеттик деңгээлдеги иш-чаралар өтөт. Бул тууралуу Кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйынында Манас кыргыз мамлекеттик театрынын директору Азиз Биймырза уулу билдирди. Анын айтымында иш-чаралар Улуттук илимдер академиясы, президентке караштуу Мурас фондусу жана эл аралык Кыргыз-Түрк Манас университети менен биргеликте уюштурулууда. 20 ноябрдан тарта Манас эпосунун күнүн утурлай Манас айтуу күндөрү уланып, Манас темасына арналган бир катар китептердин бет ачарлары, эпостогу философия, Манас Батырдын тарыхый каарман болгондугусу жана башкалар боюнча илимий практикалык конференциялар өтөт.